бұл мыйзам долбоору керек, эсеп керек, систематизация да кылып коюшубуз керек деп айтат элем. Ошол эле мезгилде айтсаңыздар, мына 2 жылдан кийин 2 ай болот. 6 айлык мөөнөт берилди. Эмне себептен 2 жылдан кийин алып келип атасыңар мыйзамдычы? Убакыт токтоп тургула. Демек, биз июнь айында, өткөн жылы июнь айында киргиздик. Анан ушу көп талкуулар болуп, мындай көпкө кичине созулуп кетти да. Кандай созулуп кетет эми? 1 жылдан кийин кирипсиңер, мейли. Анан 1 жыл өткөзүп жүрөсүңөр жогорку кеңештенчи. Көп болуп, эме ушундай болуп калды. Мактыбул Жаныбек, сиз жаңы келдиңиз, мындайга жол бербеңиз. Болбойт мындай. 2 жыл мыйзамсыз иштеп жүрдү андачы. Анан айткылачы, 1 январь 2017 жылга канча эле спец фонддогу акча, а 1 январь 2019 канча болду? 2 цифра. Остаток, да? 2 миллиард бүтүн. Остатык эмес, спецфонддун акчасын айтып атам. Кайсы уюмдун? Азыр мына бүт мамлекеттик органдардыкын айтып атпайсыңар. Бүгүндө азыр 18 жылы жыйынтыгы боюнча 9 миллиард болду. Ондон бүтүн 9 миллиард бүтүн ондон 3. И 19 жылга проект ошондой эле цифрада. Силер алгандан систематизация болгондо кандай эффект болду деп атам да, бир мындай өсүш болдубу, эмне, же ошо менен эле келип атасыңар байра? Просто эле алар спецсредства болчу да мурунчу. Азыр специальный атайын казыналык эсептөө болуп өткөрүлүп атат да, ошондуктан просто наименование меняется и поступает в бюджет. А раньше они отдельно были, на отдельных Мен счетах. айткылачы, анда канча өнүгүүгө кетти мамлекеттик органдардын, канча мамлекеттик кызматкерлер мотивацияга бөлдүңөр акчадан? Өткөн жылыбы? Бар ошондой распределение. Мындай маалымат мен азыр так айта албайм. Биз анда сизге өзүнчө маалымат берели. Жок, кандай так айта албайсыңар? Жөн эле 2 цифрада мынчаны өнүгүү бердик. Мына мамлекеттик органдардын спецсчеттин эсебинен мамлекеттик кызматкерге кичине акча кошуп берчү, ошол органдын өнүгүүсүнө жумшачу. Мына агентство по технология отурат, связь боюнча. Айлыгына кошумча кылып берчү. Азыр деген көп отток специалисттер кетип калган болуп атат. Барбы ошондой? Эми примерно 40% зарплатка кетчү, калганы өнүгүүгө. Азырчы? Азыркы күндө жаңы башталбадыбы? Булар жаңы эмес да, 2 жылдан бери келип атпайбы бюджеттин кодекс болгондон. Анан булар деген келип эртең силерден сурап жүрөт да, өнүгүү берип койчу акча, зарплата берип койчу, анан силер отурасыңар, беребиз, бербейбиз, эртең беребиз, 6 айдан беребиз деп турабы? Азыр казначейский счеткө түшөт, ошону менен общий распределение боло берет да. Казначей чечет экен анда бөлгөндө. Казначейдин планы бар да, бюджет бар да, ошону менен чечет. Мейли, анан дайым айтып келатам да, программный бюджетированияны эмне кылып атасыңар? Канчадан бери айтып келатабыз? Программное бюджетирование азыркы күндө эки пилоттук министерствода, саламаттык сактоо жана транспорт министрлигинде. Биз бул маселени талкуулоп, индикаторлорун да тактап, азыр ушу иш жүрүп атат ал боюнча. Канча болду пилоттук болгондо? Иә. Айтсаңыз суроону түшүнгөн жокмун. Эми убакыт кетип атат да, канча болду пилоттук кылып иштеп атканына ошол? 1 январдан баштап. Быйыл эле баштадыңар, башка жокпу? 1 январда. А мурдагы тажрыйбалар эмне болду? Мурда программалык бюджет жок эле да. Бар болчу да, как это жок? Жаныбактыл Жаныбеков. 5 жылдан бери айтып келатабыз. Минэкономду кылганбыз. Программный бюджетированияны өзүңөрдөн баштасаңар болок, Минфинденчи. Анан ушул бир чөткү бир мындай максат менен берсеңиздер да, бир индикаторлорду коюп коюп туруп, аткардыбы, аткарган жокпу? Мындай убакыт кошуп койгула.
Минфин жөнүнө кассир болуп эле отуруп албай, акчаны бергенден кийин акчаны сурап алышыңыздар керек. Чөткү бир индикатор коюп коюп, ушуну аткарган жоксуң жылдын аягына депчи. Ошондой сунуш берет элем мен. Бактыгүл Жөнбековна. Карап көрүңүздөр ошону. Биз отдельно министр транспорт менен отуруп, министр саламаттык сактоо менен отуруп, индикаторларды азыркы күндө иштеп чыктык. Ошолорду сиз менен деле талкууласак болот да. Азыркы күндө ал жумуш өткөрүлүп атат. Рахмат, бұл жерде Алазимович сиз туура айттыңыз. Мына мөөнөтү боюнча биз бюджеттик кодексти кабыл алып атканда 6 айлык мөөнөттү өкмөткө тапшырма бергенбиз, бирок тилекке каршы өкмөт кандайдыр бир себептер менен бүгүнгү чекти мына былтыр июнь айында дагы токтоо менен бекитилип, ушул убакыт чекти чозулуп келди. Бул бир. Экинчиси мына атайын каражаттар боюнча сиз туура маселени көтөрдүңүз, бирок ал жердеги бул жерде сиз 40% дедиңиз, бирок биздин эсептөөбүз боюнча 65%дан 80%га чекти атайын каражаттагы топтолгон негизинен бул айлык акы менен дагы социалдык чегерүүлөргө бөлүнгөн акча каражаты.